Кутман күнүңөр менен балдар. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында менин чоң атам деген теманы өтөбүз. Сүрөттү карагыла, бул сүрөттө биздин чоң атабыз, Демек чоң ата дегенибиз атабыздын атасын биз чоң ата дейбиз. Балдар, азыр кайсы мезгил? Жакшылап эстеп көрөлүчү. Туура, азыр күз мезгили. Күз мезгилинин 2 айы башталды. Анда эмесе дептерибизди ачабыз, бүгүнкү числону жазабыз, 1 октябрь, күздүн 2 айы, тема менин чоң атам, андан кийин созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазабыз, сөздүк жат жазуу, созулма үү тыбышы катышкан сөздөрдү соолуу кылып көчүрүп жазгыла. Жазып бүткөн болсок, анда бүгүн силер менен басым жана муун жөнүндө сөз кылабыз. Сөздөгү бир ыргак менен айтылган бир же бир нече тыбыштар бул муун деп аталат экен. Эсиңерден чыгарбагыла. Мисалы, небере. Небере деген сөздө 2 муун бар экен. Атама. Атама. Күлөр, эже. Демек, кыргыз тилинде бир сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муунга бөлүнөт. Небере деген сөздө 3 үндүү тамга бар болуп атат, ошон үчүн 3 муунга бөлүндү. Ал эми атама дегенде 3 үндүү тамга бар, ошон үчүн ал дагы 3 муунга бөлүнөт экен. Эже дегенде 2 үндүү тамга болгон үчүн 2 муунга бөлүндү. Ал эми сөздөгү бир үндүү тыбыштын көтөрүңкү үн менен айтылышы бул басым болот экен. Кыргыз тилинде көбүнчө басым акыркы муундарга түшөт. Мисалы, апа, карындаш, эже, байке, акыркы сөздөргө гана үндүн көтөрүңкү үн менен айтылышы бул басым болот экен. Эми дептерибизге 2 көнүгүүнү үлгү боюнча аткарабыз. Үлгүгө карагыла, бул жерде көп чекиттин ордуна 1 жактын ым мүчөсү улап жазабыз сөз түрдө. Андан кийин кашага цифраларды сөз менен жазасыңар. Чоң энем 62 жашта. Сөз түрдө сандарды сөз менен жазабыз. 3 көнүгүүнү окуйбуз жана окуп чыккандан кийин таблицаны ооз-2 толтурганга аракет кылабыз. Бул жерде чоң ата, чоң апам, атам, апа жөнүндө сөз болот экен. Балдар, текстти өзүңөр окуп чыккыла. Эми 6 көнүгүүгө карайбыз. Менин чоң атам деген ырды көркөм окуйбуз. Чоорумду чоң атам жасап берди камыштан. Тала дайра тыңдашат, укам үнүн алыстан. Ырды окуп жаттайбыз. Ал эми дептерге муундарга бөлүп көчүрүп жазабыз. Мен бул жерге биринчи строчкасын үлгү катары көрсөтүп койдум. Чоорумду чоң атам. Калганын өзүңөр ушундай кылып жазгыла. Эми үйгө тапшырма, үй бүлөдөгү адамдардын жашын жазасыңар. Демек, үй бүлөдө апабыз, байке, эже, сиңди же карындашыбыздын жаштарын жазасыңар. Менин апам 35 жашта, менин байкем 20 жашта деп. Сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта калгыла.